Кыргызстандын токойлору курчап турган чөйрөнүн абалын жөнгө салууда жана климаттын өзгөрүүсүнүн алдын алууда зор мааниге ээ. Ошондой эле алар биологиялык ар түрдүүлүктүн очогу болуп саналат. Жаратылыш байлыктарына ээ болуу, аларды сактоо жана көбөйтүү боюнча мамлекетке өзгөчө жоопкерчиликти жүктөйт. Токойлор кандайдыр бир деңгээлде экологиялык жана социалдык баалуулукка ээ. Ал эми баалуулугу канчалык жогору болсо, токойлордун био ар түрдүүлүгү ошончолук кенен жана жергиликтүү калк колдоно турган азыктар ошончо кеңири. 1999-жылы Токой камкордук кеңеши жаратылышты коргоо баалуулугу жогору токойлордун концепциясын сунуштаган. Ошондон бери жогорку экологиялык, социалдык экономикалык, ландшафттык баалуулукка же био ар түрдүүлүктү сактоо баалуулугуна байланыштуу негизги мааниге ээ болгон токойлор ушундай деп аталып келет. Азыркы учурда Кыргызстан баалуулугу жогору токойлордун концепциясын киргизүү жолунда. Буга Батыш Тянь-Шаньдын био ар түрдүүлүгүн сактоо боюнча Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы жана глобалдык экологиялык фонддун долбоору көмөк көрсөтүүдө. Биринчи кезекте улуттук токой мыйзамдарына баалуулугу жогору токойлорду жөнгө салуучу толуктоолордон баштоо жана аларды аныктоо боюнча тиешелүү методологияны иштеп чыгуу чечими кабыл алынып, ал үчүн 2022-жылдын башында ведомстволор аралык жумушчу топ түзүлгөн. Понятие леса высокой природоохранной ценности – это новое для нашей республики. В национальном законодательстве отсутствует такое понятие. В рамках проекта ПРООНГЭФ по сохранению биоразнообразия западного Тянь-Шаня была создана межведомственная рабочая группа по внедрению концепции ОВПЦ. В рамках этой работы была разработана пошаговое руководство по выявлению и определению ОВПЦ. Азыркы дүйнөлүк практикада баалуулугу жогору токойлордун 6 категориясы аныкталган. Токой аймактарынын өзгөчөлүгүн эске алуу менен Кыргызстан үчүн алардын 4-өө ыңгайлаштырылган. Алар релиттик, эндемикалык, сейрек кездешүүчү жана жоголуп бара жаткан түрлөрү, ошондой эле өзгөчө баалуу дарактардын породалары жана токой массивтери бар өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары. Эрозияга каршы, кыртышты коргоочу, сууну коргоочу, климатты жана сууну жөнгө салуучу жана кар көчкүгө каршы функцияларды аткаруучу токойлор. Жергиликтүү калктын керектөөлөрүн канаттандыруу үчүн зарыл болгон жана токойду пайдаланууну жүзөгө ашыруу үчүн арналган токойлор. Жаратылыш эстеликтери, археологиялык жана ыйык жерлери, уникалдуу токой массивдери жана региондук, глобалдык жана улуттук маанидеги экосистемалары бар рекреациялык туристтик мааниге ээ токойлор. Баалуулугу жогору токойлордун категориясына киргизүү Кыргызстандын токойлорунун статусун эл аралык деңгээлге чейин көтөрүп, аларды туруктуу башкаруу боюнча жаңы заманбап ыкмаларды талап кылуу менен бирге био ар түрдүүлүктү сактоого жана уникалдуу экосистемаларды кеңейтүүгө жардам берет. Ошол эле учурда токойлордун жогорку статусу жергиликтүү калктын негизги керектөөлөрүн канаттандырууга тоскоол болбостон, анын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүшү керек. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 200 миңге жакын адам түздөн-түз токой аймактарында жана дагы 1 миллионго жакын адам токойлордон 5 километрге чейинки аралыкта жашашат. Алардын баары токой азыктарын тигил же бул жол менен пайдаланышат жана токойду пайдалануунун ар кандай түрлөрүнө катышышат. Токойлорго жаратылышты коргоонун жогору баалуулугу статусун берүү токой пайдалануучуларга сезилерлик пайда алып келет. Преимуществ от лесов высокой природоохранной ценности очень много. Я бы хотел остановиться на одном. К примеру, недревесные продукты, орех грецкий возьмем или фисташка, который собирается в этих лесах. Лесопользователи могут сертифицировать эти продукты и продавать на более высоких ценах на международном рынке. Внедрение концепции ЛВПЦ дает нам возможность эффективно управлять лесами, а также сохранить биоразнообразие нашей страны. Баалуулугу жогору токойлордун концепциясын киргизүү практикалык кадамдардан башталат. Батыш Тянь-Шаньдын аймагында Токтогул жана Тогузторо токой чарбалары пилоттук катары аныкталып, алардын мисалында токойлорду категориялар боюнча типтештирүү жана натыйжада алынган маалыматтарды картага түшүрүү иштери каралган. Картографиялык материалдар бул токой чарбанын токой коргоо, сактоо,
токой чарбачылык иш чараларын колдонуудагы негизги курал болуп саналат. Ал деген картографиялык материалда токойлордун ошол жаратылышты коргоодо баалуулугу жогору болгон токойлордун кайсыл жерде, кайсыл аймакта жайгашкандыгы боюнча картографиялык материалда так даана көргөзүлүп турат. Жаратылышты коргоодо баалуулугу жогору болгон токойлорду аныктоо боюнча бул Кыргызстанда биринчи жолу жүргүзүлүп аткан иш чара болгондуктан пилоттук негизде бир 2 токой чарба кабыл алганбыз. Иш чараны жүргүзүү, сынаа көрүү боюнча, адаптация кылуу боюнча алар 9 торо жана токтогул токой чарбалары болчу. Картографиялык материалдарды жана маалымат кампасын түзүү бул мындан ары дагы иш жүргүзүүгө керек болот. Бир эле 2 токой чарба эмес, биз Кыргызстан боюнча бүт токой чарбалардын территориясын жаратылышты коргоодо баалуулугу жогору болгон токойлорду аныктоо ниетибиз бар. Баалуулугу жогору токойлордун концепциясын киргизүү мамлекетке токойлорду пайдаланууга жана сактоого баланстуу мамиле кылууга жардам берет жана Бириккен Улуттар уюмунун биологиялык ар түрдүүлүк жөнүндө конвенциясын ишке ашырууга өлкө тарабынан кабыл алынган багыттын өзгөрбөстүгүн жана туруктуу өнүгүү максаттарына берилгендигин көрсөтөт. Ошентип, Кыргызстан дүйнө жүзүнө, бирок эң негизгиси өзүнө аймактардын био ар түрдүүлүгүн сактоого жана көбөйтүүгө, ошондой эле аларды токойлордун кыйылышынан коргоого даярдыгын көрсөтүүдө.